Бизинки элде кыргыз тили боюнча көйгөйлөр өтө эле көп. Аны биз өзүбүздүн коомчулукта деле көрүп сезип атабыз. Эң биринчи кезекте биздин кыргыз коомунун кыргыз тилинде сүйлөбөгөндүгү. Мына ошол эң чоң көйгөй деп эсептейм. Анткени кайсы өлкөнүн жараны болсо, ошол өлкөдөгү улуттун тилин биринчи орунга коюш керек деген бул эң негизги баягы ар бир атуулдун милдети. Учурда биздин өлкөбүздө эки тил тең. Тактап айтканда, расмий тил катары кабыл алынган орус тили менен кыргыз тилинин экөөнүн бирдей статуска ээ болгондугу деп ойлойм. Балам кыргыз тилинде билим берген мектепте окуса билими начар болуп калат деген көз караш көп элде сиңип калгандай. Кыргыз тилиндеги мектептер дагы орус тилиндеги мектептерден алда канча билим тарабынан калышпастан, таалим, тарбия жагынан алда канча биздин улуттун намысына пайдасы тийген балдарды чыгарарын далилдегибиз келген. Кыргыз тилиндеги китептердин, көрсөтүүлөрдүн кошумча маалыматтын аздыгы болуп жатат. Муну баарыбыз эле байкап жатабыз да. Бирок бул комплексте эмне кылып чечилип жатат? Чаңкы китеп окуу деген киргизилген. Азыр могу Турар басмаканасынан чыккан китептердин буга чейинки да китептер бар эле bizde. Окуучунун күндөлүгү деген китептер чыккан, башка тилден которулган. Эртең менен сөзсүз билим алуудан мурда bizde мындай таңкы көнүгүү жасалат. Бул Рузвельттин жакшы сөзү бар. Балдарды интеллектуалдык жактан тарбиялап дейт. Нравалык жактан тарбиялабай коюу коом үчүн коркунуч туудурат дейт. Анан bizde кыргыз тилинде билим бергенибиз менен сөздүктөрдү түзүп койгонбуз. Мисалы үчүн теңдемени чыгаргыла деген кыргыз тилинде турса, решите уравнение. Туюнтманы жөнөкөйлөткүлөтсө, упростите выражение. Орус тилинде билген балдар кыргызча терминдерди ошо ар бир фраза менен айтылган тапшырманын шарты менен окуса деп үйрөтүп атабыз да. Кыргыз тилинде үйрөтүүнү мына ушул сыяктуу сабактан сырткары дагы ар түрдүү маданий массалык иш-чаралар бар. Мына ошол эле учурда улуттук оюндар ойнолуп турат. Кыргыздын улуттук оюндары балдардын чачын өргөнүн, жөн эле чач өрүү дегенди орусча, кыргызча которуп койбостон мына ар бир берилип аткан түшүнүктөрдү, маалыматтарды орус, кыргыз тилдеринде бергенге эмес, кыргыз тилинде беребиз. Бирок ошол эле учурда заман талабына ылайык маалыматтарды беребиз. Мисалы үчүн азыр боз үй тигип атышпайбы? Ушу боз үйдүн тикилишинен баштап ушунун ар бир жеринде химия бар, математика бар, физика бар, биология бар. Ушулардын бардыгы кыргыз тилинде берилет, бирок маалыматтар орус тилинде табылып атат. Жашыргандай эмне? Көп маалымат орус тилинде. Ошондуктан балдарга кыргыз тилинде билим бериш үчүн орус тилиндеги маалыматтарды которуп беришке туура келип атат. Бирок карагылачы, орус тилдүү мектептерде мондай улуттук баалуулуктарга канчалык деңгээлде көңүл бурулуп жатат? Ал башка нерсе. Биз мына ата-энелерди окутуп, ата-энелер менен бирдикте мондай чогулуштарды өтүп турабыз. Бул бир жолку эмес, бизде сериялуу өтүлөт. Бала тарбиялоодогу ошол эле кыргыз тилинде билим берүүдө кандай көйгөй бар? Мондай улуттук биздин намыс менен кошо заман талабына ылайык билим берүү деген кандай жолго коюлган дегендерди мен видеодо үзүп коюп атам. Комуз деген биздин улуттук аспапты биринчи класстан баштап киргизип, мына сүмөлөк бышыруу деген боорсокту кантип бышырат, мен бала мен жана айткандай интеллектуалдык жактан тарбиялап, нравалык жактан тарбиялабай коюу коом үчүн коркунуч туудурат дегенде, биз андан башка да балдарга ар тараптуу таалим тарбия беребиз да. Сунуш катары айтам, кошумча таанып билүүчү адабияттар көбөйсө деген ниетим бар. Жомоктор албетте, тилди үйрөнүүгө карата шыктандыруучу ар түрдүү иш-чаралар, ошол эле окуучулардын деңгээлинде, мугалимдердин деңгээлинде, коомчулуктун деңгээлинде теле-көрсөтүүлөр, ар түрдүү тиркемелер, анан ата-энелер менен бирдикте тилди байытуучу иш-чараларды уюштуруу заман талабы деп ойлойм. Баарыбызга ийгилик каалайм. Darlarda